Барыңыздарга салам. Жумушка чыкпайбыз деп коркуткан маршрут айдоочулары, уйларды коргоо мыйзамын бузуп камалган адам, чарчаган балаты. Ушулар тууралуу кененирээк айтып берем. Кеттик анда. Өткөн кышта жол кирени көтөрөбүз деп маршрут айдагандар ишке чыгышпай, элдерге жаман көрүнүшкөн. Ошол кезде бир айдоочу байкем ар бир жүргүнчү түшкөн сайын уялып жүрдүм дегендей, бул кышта да ошол көрүнүш кайра кайталанат окшойт. Транспорттук компаниялардын биринин өкүлүнүн айтымында, тарифтер каралбаса, айдоочулар жумушту токтотушат. Эл ташуучу ассоциациясынын башчысы Алтынбек Доспаев жол кире 2012 жылдан бери көтөрүлбөгөнүн айтууда. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Эрлан Атантаев айдоочулардын мындай кадамы жана жол акыны кескин көтөрүү коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши мүмкүн деп кооптонот. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлери бул маселени кароо үчүн атайын жумушчу топ түзгөнүн, эгерде жогоруда айтылгандай башаламандык маршруттун айдоочулары тарабынан уюштурулса, алардын лицензияларын алуу маселеси каралаарын эскертти. Ал эми интернет колдонуучулар социалдык баракчаларда бул көрүнүштү саясатка такап, шайлоодон жеңилип калган тараптардын элди көтөрүү үчүн жасаган аракеттери деп жазышууда. Эмне дейбиз? Бардыгы мыйзамдын негизинде болгону жакшы. Айткандай, мыйзам демекчи, уйларды коргоо мыйзамы да кабыл алынган. Керек болсо, ошол мыйзам менен бир адам кармалган. Карнатака штатында мал ташыган жүк ташуучу унаа айдоочусу Индияда уйларды союуга тыюу салынган жаңы мыйзамга ылайык камакка алынган биринчи адам болуп калды. Бул тууралуу НДТВ каналы кечээ күнү кечки жаңылыктарында кабарлаган. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочуга белгисиз адамдар кол салып, аны күч менен токтотуп, жүк ташуучу унааны тинтүүгө алышкан. Натыйжада ал адам уйларды мыйзамсыз ташыган деп айыпталып, ооруканада дарыланып жатат. Кол салгандарга да кылмыш иши козголгону белгиленди. Мыйзам 2020 жылдын декабрь айында кабыл алынган. Мал союуга күнөөлүүлөр 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындан тышкары аларга $683 $6833 чейин айыппул салынат. Эгерде адам экинчи жолу ал кылмышты кайталаса, анда ал 7 жылга эркинен ажыратылып, айыппулдун көлөмү $1366 $13600 чейин көбөйөт. Эми кичине маданий жаңылыктардан да айта кетели. Супара интерактивдүү музейи ачылды. Этнокомплекстин администрациясы билдиргендей, музейде кыргыз маданиятынын сейрек кездешүүчү экспонаттары, байыртадан колдонулуп келе жаткан түрдүү тиричилик шаймандары, жасалгалары, ошондой эле кол өнөрчүлүктү жана тиричиликти чагылдырган миниатюралар орун алган. Музейди ачууну Супаранын негиздөөчүсү Таабалды Эгембердиев көзү тирүү кезинде максат кылып, бирок ишке ашкан эмес. Музейге бараарда жылуу кийинип, курсагыңыз ток болгону жакшы, эшикте суук. Анткени эртең менен тамактанбай чыгуу ден соолукка зыян алып келет экен. Адистин айтымында, кышкысын сыртта жүргөндө организм жылынууга аракет кылат. Ал үчүн жылуу мезгилге салыштырмалуу 2-3 эсе энергия керектелет. Ошондуктан сөзсүз тамактанып чыгыңыздар. Бул кеңеште Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Перизат Кадыркулова айтты. Курсагыңыз ток болбосо, бул балатыдай жыгылып каласыз. Жаңы жылдык майрамдан кийин балаты өз ишин аткарып чарчаган окшойт. Социалдык тармактарда Каракол шаарындагы жаңы жылдык балатынын кулап калган сүрөтү тарады. Интернет колдонуучулар бул сүрөткө ар кандай ой пикирлерин калтырып жатышат. Кечке туруп чарчап, анан жыгылып калгандай көрүнөт экен. Мас кишидей кулап калганго, башкысы жаңы жылдык майрам бүткөндөн кийин кулаган экен, деген пикирлер айтылууда. Кар жаады, жолдор тайгак, жыгылып кетпеңиз, сак болуңуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.